Мгм. Кстати, сенсорныйдан сураганга убакыт болгон жок да? Ал рабочий день. Понедельник күнү ошол өзүнөн барып эле сурайм. Всё, хорошо. Так, жазып алдыңарбы? Низкофункциональныйдын немесин, программа. Низкофункциональный протоколду ачтым. Эме протокол собирашка болчу. Ошону ачып атам, сурайлы. Ага. Так, ачайын. Ынсын ачайын. Кайсы темасын? Акыркыларын, Өткөндө биз слово действияны бүттүк беле? Слово Слово что? Слово действия, слово действияны бүтүптүрбү слово? Ага. Ошол менен бүтүптүр. Слово действия. Дизитini дагы айтып бердим беле, жана айткан жок белем. По-моему, айтып бергем. Протоколу келген, бирок ал жөнүндө кийинки сабакта айтылат деген тема болгон. Мындай активно токтоло элек болчук да. Ага. Хорошо. DDT деген протокол, DD аббревиатура бул которулганда бул эсептелет да. Отдельные блоки депчи. Орусча отдельные блоки, англисче неме болуп эсептелет, которулат. T деген trial, T деген discrete, англисчадан орусчага которулгондо блоки блок болот да, блок trial деген блок, анан отдельные блоки. То есть биз кантип үйрөтөбүз DDT методу менен балага понимание чыгыш үчүн биз биринчи бир эле предметти алабыз дагы, ошол предметти пока бала өз алдынча берип калмайынча 5-6 жол подсказка менен көрсөтө беребиз. Мисалы, столдун үстүндө биз бананды балага банан дегенде бананды бериш керек экенин түшүндүрөбүз. Мен до того, как начать понимание, вообще в целом сферу понимания, мен силерге айткам эле, если биз балага это принеси, то принеси деп колубуз менен көрсөтүп, жест менен көрсөтүп, же болбосо балага контекстуальный ситуациянын ичинде айтып, контекстуальный подсказкаларды берсек, анан бала ошого алып келип ошого реакция кылса, это не понимание, это понимание в контексте, это не совсем понимание деп айткам. Биз азыр слово шум, слово действие, DDT, дагы башка методдор менен биз именно развлеченияны түшүндүрөбүз да балагачы. Развлечение деген именно сөзгө реакция бергенди. Если биз сөзгө реакция бергенди үйрөтсөк, анда балада всегда дискриминация болуш керек. Дискриминация деген бала ошол сөздү ошол предмет менен же ошол действие менен сопоставлять этиш керек дагы. Ошол сөз только ошого гана туш келет. Банан деген сөз только бананга гана туш келет. Банан деген сөз жанында алма турса, ага туш келбейт дегенди бала түшүнүш керек. Это означает, что мы условную дискриминацию создаем. Условная дискриминация деген биз специально партанын үстүнө дагы башка нерселерди коюп туруп, анан ошонун арасынан где банан дегенде бала бананды берсе, значит биз столдун үстүнө башка нерселерди койгонубуз это условная дискриминация болот да. Биз условия создавать этип атабыз да. Ошо бала именно ошону тандап алыш үчүнчү. А жашоодо бизде деген всегда окружающий эмебиз аябай көп, жашоодо аябай көп шум бар. Мисалы, мен азыр эле комнатада отурам, кроватьты көрөм, стулду көрөм, шкафты көрөм, дагы толтура нерсени көрөм. Анан кийин мага деген носкиңди алып келчи деп айтса, без подсказок, без указок, без указательного жеста, если менин носки уже бар болсо, баардыгы прям эч кандай носкиге эч кандай намек жок, подсказка жок болуп турганда мен носкимди алып келсем, значит мен носки деген сөздү точно түшүнөт экенмин. Потому что эч кандай башка подсказкасы жок. Мен сөздү
кулагым менен түшүнүп уже неме кылдым да, дискриминация кыла алдым, развлечение кыла алдым. Хоть носки турат, жанында шым турат, шкаф турат, башка нерселер турат. И я никаких этих подсказок не ищу. Мен сразу носки деген сөздү түшүндүрүп, сразу алып келдим. И жашоодо бизде условная дискриминация, биз условия түзбөсөк деле и так жашоодо аябай көп немелер бар, предметтер бар. Кухняда бизде бир эле кашык турбайт да, миллион предмет бар, туурабы? Да. Нас окружает очень много предметов. Анан ошол очень много предметов окружает, это означает, что дискриминация всегда бар окружающая средада. Анан биз ошонун арасынан кайсы носки экенин, кайсы банан экенин, кайсы кошка, кайсы ит экенин түшүндүрүш үчүн биз бирден үйрөтүп алабыз. Бир эле бананды коюп туруп, банан деп туруп бананды бер десек, бала бананды берет. Блок менен, мисалы 10 жолу сурасак, это означает 10 блок. Суроо бул блок деп коет экенбиз да, Бир сессия 10 блоктон турушу мүмкүн. Бир сессия деген бала мисалы дай банан дегенде бала бананды берди, биз бананды алып бир жетон бердик. Это у нас 1 блок. 1 блок, Блок состоит из инструкции дай банан деген, из подсказок мы на банана указываем, из реакции ребенка, ребенок бизге бананды берет, из похвала, потом обратная связь беребиз. Вот, ты мне дал банан, поэтому я тебе даю жетон деп. И это у нас 1 блок. Ошондойдон 10 жолу кылсак, значит биз 10 блок кылган болобуз банандычы. Теперь для того, чтобы перейти на второй этап, биз эме кылабыз. От блока к блоку подсказку уменьшаем. Биринчи блокто дай банан деп туруп полный подсказка кылдык. Бананды көрсөттүк, бала банан берди. Түшүнүңүзбү? Ооба. Экинчи блокто дай банан деп туруп, биз бананды азыраак көрсөтөбүз. От блока к блоку мы уменьшаем подсказку. Биринчи блокто полный бананды көрсөтсөк, экинчи блокто просто кичине эле көрсөтүп коебуз. Бала бананды берет. Үчүнчү блокто уже подсказкасы жок эле дай банан деп десек, бала уже бизге банан берип калат. Потому что банандан башка жерде эчтеке жок. Столдун үстүндө. Значит, биз эми экинчи этапка өтөбүз. Экинчи этапка өткөндө банандын жанына биз не коебуз? Отвлекающий стимул коебуз. Дай банан деп кайра эле бананды сурайбыз. Ошондо бала бананды бериш керек. Дагы бир отвлекающий стимул коебуз. Анан дагы сурайбыз дай банан деп, бала дагы бананды бериш керек. Антип биз бананды 2 отвлекающий стимул менен бергенди үйрөтүп алабыз. Это не означает, что он бананы уже начал понимать деп. Нет, просто мы учим давать банана. Түшүнбөсө деле биз кечки бананды сурай берсек, и так эле бала бананды бере берет да, если дай деген инструкцияны түшүнсөчү. Ошентип бананды мы откладываем, потом мы берем кошку. Кошканы точно ушул эле способ менен үйрөтөбүз. Допустим, стол үстүнө бир эле кошканы коебуз дагы. Дай кошка, полная подсказка. Ребенок дает кошку. Дай кошка, частичная подсказка. Ребенок нам дает кошку. Дай кошка, 3-й раз мы не подсказываем. Ребенок нам сам дает кошку. Если сам не дает, мы подсказываем. Я просто как пример в идеале ушундай болушу мүмкүн да. Если бала бербесе, 3-чү жолу, 4-чү блок, 6-чы блок, 7-чи, 10-чу блокко чейин подсказка кыла беребиз. Ничего страшного. Ошентип биз кошканы өзүнчө жана бергенден кийин бир отвлекающий менен, потом 2 отвлекающий менен ушинтип үйрөтөбүз кошканы. Аны үйрөнгөндөн кийин биз баягы бананды өзүнчө үйрөтүп албадык беле, ошол банан менен кошканы чогуу коебуз дагы 3-чү этапка өтөбүз. 3-чү этапта раз таки понимание башталат.
3 этапта без никаких отвлекающих стимулов банан деп бананды 4 жолу сурайбыз. Анан кошка деп кошканы 4 жолу сурайбыз. 4 жолу банан, 4 жолу кошка, 3 жолу банан, 3 жолу кошка, 2 жолу банан, 2 жолу, 1 жолу, 1 жолу кылып ушинтип акырындан переключенияга иштейбиз. Азыр мен ушунун видеосун силерге жөнөттүм беле? Так. Булардын видеосунбу? Азыр карайынчы, бир окшош эстеп атам да, келген болуш керек могул жака. DDT'nin видеосун, Азыр. Сядь красиво, умничка. Твой жетон. Чашка, пить. Бул слово жест келиптир акыркы видеодончу. Слово жесттин видеолору келиптир. Чашка, пить, молоток, тук-тук депчи. Ошол келиптир акыркы видео. Анан тиги DDT'nin видеосу келбептир, келген эмес да. Азыр анда мен сразу жөнөтөйүн. Через сопоставление дагы көрсөтүп көрөйүн. Эме карап көрөйүн. Да. Кийинки видео келет абы. Дагы карап, дагы көрөйүн, тиги видеону, келген видеону. Жаңы видео келе элек да, бирок. Azır 2, 3 al su. Alma. Alma bir. Так. Alma bir. Alma. Немени ачсаңар жанагы программа низкофункциональный дегенде через сопоставление, через сортировка, через слово с опорой, через просьбу, через поведение обозревателя деп турат. Азыр мен ошол методдордун баардыгын видеолорун силерге жөнөтүп эме кылайын, чтобы сразу показать. Сопоставление одинаковых предметов. B3ден баштап карап атам да, визуальный навыктардычы. Низкофункциональный. Визуальный эмес биз азыр понимание, запуск понимания через сопоставление, запуск понимания через сортировку, через биртикова өтүп атабыз. Понимание части тела, понимание существительных. Ушунда кайсынысын ачам? Понимание. Жана в конце, да, протоколдун в конце жагын издеп атам да. Низкофункциональный программасын ачсаңар, ошол жакта пониманияны баштадык го. Слово шум, слово действие, DDT дегендер жазылып турат го. Кадар менен. Понимание ФКХ, понимание ФКХдан ылдый эткенбиз о. Просьбы. Формируем указательные. Так. Комментарий. Текст. Ребенок просит желаемый предмет. Ребенок критерий предмета. Комментарии. Игровые навыки. Так, бир видео бардыбы? Азыр. Келди. Ошону пока ачып көрөрсүңөр болот. Хорошо. 이거고 몇? 우와, 아줌마들 이거고 가라. 몇? 우와, 아줌마들 아줌마들 몇? 우와, 아줌마들 크야 몇? 우와, 아줌마들 무 몇? 무 몇?
простые рамки кладышыны колдонду дагы, анан баладан сурады да. Афак бер, там пониманиясы. Пониманиямен иштеп атат да. Он понял, насколько он дает. Азыр. Дагы 2 видео жөнөттүм, азыр сразу баарын эле жөнөтүп алып туруп, анан кийин обсуждать этели. Хорошо, ага. Понимаю. Так, а что там? Кийинки видеону. Вот, Мгм. очки. Очки. Ой, молодец. Чашка. Чашка, молодец. Чашка. Чашка. Положи. Давай, молодец. Очки. Очки. Вот очки. Положи. Молодец. Положи. Давай. Ой, молодец. Очки. Все, молодец. Чашка. Молодец. Очки. Молодец. Так. Очки. Давай быстро. Положи. Молодец. Чашка. Молодец. Очки. Очки, да, положи. Молодец. Красиво, ручки. Дай, чашка. Дай мне. Молодец. Давай, быстро. Чашка. Чашка. Дай мне. Молодец. Чашка. Ой, молодец. Очки дай мне. Очки дай. Нет. Очки. Очки. Дай мне очки. Да, молодец. Очки. Дай мне очки. Очки. Дай мне. Молодец. Очки. Чашка. Келип атат видео. Дай мне. Келет атат. Тиги видеону көрүп бүттүм. Кийинки видеону ачайын. Корова му, покажи. Му, корова му. Давай, дай 5, дай 10. Да. Корова му. Корова Так, му. давайте видит, теперь. Да, отлично. Токтотоймбу видеону? Токтоттум. Через сопоставление дегенден кийин могу пазлды ачсаңар, кайра пазлдычы. Биринчи. Эң пазл жөнөттүң го. Ооба. Му берчи деп балага, эме игогону берчи деп балага көрсөттү. Ооба. Бала көргөн үчүн берип атат. Это не из-за того, что он понимает, что это игого, а из-за того, что показали, сындайды бер деген картинка көрсөткөн үчүн. Игого бер. Ооба. Ооба. Бер жактан подсказка кылды да, анан сканировать этип, анан берди, карап тапчы. Азамат Игого. Просто бул видео до конца бул этап до конца тартылган эмес. Бунун идеясы мондай. Бир күн ошентип иштеп үйрөтүшөт дагы, мисалы му деп айтат. Анан кийин мууну көрсөтөт, анан бала жердеги мууну алып берет, а специалист чогултат. Через му деп ооз менен айтат да, колу менен көрсөтпөй калат. Караганда кол менен көрсөтпөгөн үчүн айла жок менен жаттап неме кылып баштайт да. То есть буга чейин биз балага
му деп айтып туруп мууну көрсөткөндө бала уже түшүнүп башташ керек. Му деген сөз, значит бул у экен деп. Взаимосвязи пайда болуп башташ керек да. Получается, мына мен му деп туруп анан мууну көрсөтсөм, ошол картинка му экенин уже баланын мээсинде кала берет. Анан кийинчерээк 1-2 күндөн кийин мен му деп айтам дагы кол менен көрсөтпөй калганда бала уже по памяти муну му экенин түшүнүп, жердеги мууну алып берип техниканын смыслын. Аба терапияда неме деген метод бар да, метод сочетания стимулов депчи. Получается, биз баланы үйрөтүп атканда биз подсказка му менен, сөз менен, деген сөз менен могул жестти экөөнү одновременно эме кылып атабыз, көрсөтүп атабыз. Му деп туруп көрсөтөм балага. Естественно, дагы анан көзү менен көрөт. Экөө сочетается, значит му деген бул му экенин түшүнүп баштайт. Анан бир убакта эле могул указательный жестовая подсказка жоголуп кетет дагы, пониманиянын чисто өзү калат. Му дегенде бала баягы сочетать этип жүрүлгөн да указательный жест менен му түшүнүп уже бере баштайт. Если вдруг бала калса же болбосо адашса, ничего страшного, мууну монтип көрсөтүп коебуз. Вот му деп. Смыслын түшүнүңөрбү могу неменин? Ооба. Биринчи видеонун смыслын түшүндүм. Так, эми Экинчисинде трактировка кетип атат да. Очки деп туруп көрсөтүп салды. Очки менен кружканы контекст менен балага берип атат дагы, сортировать этип атат да. Что предметтер бири-биринен айырмаланат деп ошол цель мененчи. Картинка бөлүшүп атат да. Ар бир Так, угулбай калды азыр. Угулбай калды салкын. Дагы баштан айт. Ар бир предметтин кылып функциональный действия, очкини көзүнө кийип анан стаканды ичип туруп, то есть ар бир функциональный действиясын кылып туруп, анан кийин сортировка кылып атат. Жөн эле очкини бияка, анан кийин стаканды бияка салган жок. Ар бир менен булар действия кылып атышат. Это важно, потому что кийин биз ошол действияны көрсөтөбүз. Бала ошо действия менен очки деген сөздү деме кылыш керек, читать этиш керек. Буга му деген сөз менен ошол муунун картинкасын неме кылсаңыздар, ошол бул жакта очки деген сөз менен действияны анан очки үчөөнү сочетать этиш керек болуп атат. Балдар, дети с аутизмом, дети с ПРР, ЗРС, с другими нарушениями, у них восприятие, хотя жакшы укса деле, воспринимать эткени аябай сложно болот да. Мисалы барабан, там подушка, неме деген сөздөр в принципе угат, ал сөздүн эмне экенинчи. Сөздү слуху менен проблема жок, жакшы эле угат. Бирок нерсени биз барабандын барабан экенин, очкинин очки экенин жакшы түшүндүрүш үчүн биз не только бизде деген 5 органы чувствобуз бар да, сигналды, который мы понимаем, сигнал с окружающей среды, это визуально, это аудиально, это через ощущение, кинестетика, да, через обоняние, через вот это все. И биз азыр только слух менен эле берген жокпуз. Биз кол менен ощущать этип атат, көзү менен көрүп атат, үч кулагы менен угуп атат. Ошол үч нерсени баардыгын тең чогуу берип атабыз балагачы. Андан кийин биз акырындан алып салабыз анын баардыгынчы. Очкини мисалы кол менен монтип кийип ощущать этип атпайбы, андай кылбай калабыз.
неме көз менен дагы көрбөй. Мисалы азыр мен силерге сөздөрдү айтып атканда, силер болсо көрсөңөр деле сөздү эле угуп туруп түшүнүп атасыңар, Да, понимаете? да. Я вам помидор, и я вам не показываю помидора, вы не ощущаете помидора, вы не ощущаете вкус помидора, но вы же всё понимаете, про что идет речь, Да, правильно? да. Чисто опираясь на слуховой анализатор, то есть чисто информация через слух доходит до вас, но вы понимаете, о чем идет речь, правильно? Да. А тут для того, чтобы дети начали понимать, что такое помидор, мы сначала даем помидор, чтобы ребенок через кинетические, через ощущения понимал, да? Мы даем еще жест, ням-ням-ням, помидор вот так кушаем, депчи, вот, ну, с очками, в случае с чашкой, мы действия функциональные показываем, да? И плюс сам предмет ребенок и глазами видит, и телом чувствует, и через слух слышит, что это очки. Но наша цель, в конце концов, убрать все вот эти очки. То есть даже очки не көрбөсө дагы, если даже ребенок не видит очков, если даже ребенок не делает функциональные действия, когда я ему говорю очки, чтобы ребенок понимал, про что идет речь. То есть состояние мы должны довести. Вот тогда мы можем сказать, что у ребенка есть понимание, что ребенок понимает обращенную речь. Для этого мы должны, для того, чтобы запустить такое понимание, мы должны через разные каналы довести до ребенка, что это очки, что это стакан. Ошондо подсказкой считается, что мы вот так показываем действие. Да. Мы еще показываем предмет, да? Ошентип бала жакка бөлүп Да, видео карайынбы? Кийинки видеону, жаңы видеону. Бул азыр сортировка тууралуу обсуждение болду. Эми кийинки видеону ачып атам. кийинки видео эмес, ошол сортировка кылгандан кийин Ооба. 1:13 секундага чейин они отсортировали, а теперь ребенок должен дать обратно. Ооба. Дай мне. Молодец. Чашка дай деп көрсөтүп атат. И ребенок Даёт. Ошо подсказка менен ребенок кайра ошол салгандарын кайра берип атат да. 2 чашкадан таапчы. Көрдүм арткы эмесин. Акырындагы просьбанычы. Потом нет, вот очки дегенде бала ошол эмени эстеп. Почему на этапе сортировки мы обязательно очки надеваем? Потому что биз кайра чогултуп атканда, ошол жестти көрсөтөбүз. Жестке ошо очкини тандайт. Ошентип этабын бүткөндөн кийин 3 этабында бул жерде биз жөн эле оозубуз менен эле айтабыз очки деп, даже могуну көрсөтпөйбүз. Ошондо бизге очкини беришти. Без подсказки. Понятно. Азыр бул подсказка эмне болуп атат? Ой, перепутала цвета. Жанагы предметы, которые он отсортировал, Ооба. он должен дать по одному. И специалист тут показывает очки. И здесь подсказкой является то, что она показывает жестами. То есть жесты, сами жесты здесь служат Слово подсказкой. действие болуп калат да бул. Слово действие болуп калат го. Слово действие болуп калат через сортировку. Из-за того, что
некоторые дети там совсем не догоняют о чем идет речь. Вот ошондо биз 2 эле предмет алабыз дагы, анан толтур экземплярларын алып алып, 5 стакан кылып алып, анан через сортировку вот так отрабатываем. А тиги слово действие-да помните, мы через параллельная имитация кылып жасайт элек го. Ооба. Ошого дагы Бекитип коюп, балдар бар. бекитип коюп, подсказка кылып, через мындай шум мененчи. Ошого дагы жакшы түшүнүп, жакшы жасап алган балдар бар. Ошол метод жакшы рабочий, жакшы жардам берет. Слово действие реально жакшы эметет экен, колдонуп көрдүм да өткөндө. Теперь еще один способ через сопоставление. И через сопоставление деп турат эмеси, 4-чү эме бул. Слово шум, слово действие, ДТТ через дай, анан через сопоставление. Через сопоставление бул кийинки эмени айтайын, да? Символдар менен көрсөттүм го. Вот ошону азыр дагы бир видео предметтер менен сопоставлять этет. Карап, видеону карасаңар, могу жакта бир бала менен бир кыз. Карточкалар турат да. Тиги берки видеодон кийин ачайынбы же? Видеодон кийин. Азыркы могу сортировкадан кийин ачкесиз. Карточкалар турат астында, анан предметтер турат. Корову покажи. Карточкалар турат, анан специалист монтип немени, корзинаны неме Корову. жаап алган, корзина менен. Корзина менен жаалыптыр, мынтип астына коюпчу. Вот ошону ачып, ошону карасаңар. Хорошо. Да, отлично, корова. Предмет. Красивые ручки. Собака, ап. Покажи. Да, отлично, собака, ап. Поставь красивые ручки. Да, лошадка и-го-го. Отлично, лошадка и-го-го. Да, поставь. Красивые ручки. Кошка мяу. Да, отлично, кошка мяу. Поставь. Отлично, дай 5. Дай 10. Астына пазлдарды, жанагы пазлдын предметтерин чогултуп алыптыр. Анан бала карточкадан көргөзүп атат, анан берип атат да. Бул кийинки эмес экен да, уровень, түшүнүп калгандан кийинкиси экен да бул. Бул кийинки уровень. Биринчи этабында корова му деп балага корованын сүрөтүн көрсөтөт, жана пазлдын сүрөтүн. И бала просто сопоставляет. Андан кийин специалист алат дагы предметтерди. Анан айтып баштайт корова му деп. Бала корованы көрсөткөндөн кийин аны алып чыгат. А биринчи этап бала корованы көрүп туруп анан кийин сопоставлять этет. Биринчи этабында түшүндүм. Биринчи этабында катпайт. Корова деп корованы монтип көрсөтүп турат. И бала монтип жерде корованы көрсөтсө, анан колуна берет ошол корованычы. Ошону жакшы көрсөтүп калгандан кийин, анан кийин балага корованы көрсөтпөй туруп эле корова му дегенде бала көрсөтөт, анан жерден корзинанын астынан анан корованы алып чыгат. Это означает, что ребенок понимает, что му корова или му дегенде, значит бул корова экенин түшүнүп калыптыр дегенди түшүндүрөт да, потому что балада эч кандай визуальная подсказка жок да, туурабы? Ооба. Пока. Башында подсказка кылат дагы, андан кийин акырындан алып салат аны. Акырындык менен түшүнүккө келип баштайт экен да. Азыр могу толтурат предметтердин атын жаттап, сонун уже түшүнүп баштайт. Ачайынбы кийинки видеону? Иса аю. Азамат аю кой. Иса зебра. Азаматсың зебра. Просто буга чейин булар точно неме жана мурункудай эле способ менен зебра деп монтип көрсөткөн. Бала зебраны. Азыр уже эле сөз менен зебра дегенде бала көрсөт, анан жерден алып зебраны берет. Такой
подход. Просто ар кандай кылсаңар болот. Катып алсаңар болот, жанына койсоңор болот, нар жагына койсоңор болот, бала силерге берсе болот, же силерге балага берсеңер болот, айырмасы жок. Главный немеси, принциби башында визуальный подсказка бересиңер, анан бир маал бербей каласыңар дагы сөз эле калып калат. Смысл Сондықтан мынау эме аябай мынау кийинки эмечи сопоставлениеси да сонун. Потому что, как практика показывает, многие дети обожают собирать пазлы. Вот это вот Да. именно плотными. Почему бы через их способности, через их мотивацию не использовать, да, во благо них там, не Да. использовать, не знаю, для запуска понимания эти же способности. И тем более и детям приятно, потому что өзүнө жаккан нерсени кылып атат. И легче запоминается. Ошон үчүн Сонун экен. Восхищаюсь прям. Идеялар уже пайда болду да. И нормиктерге да колдонуш керек экен деп койдум да. кийинки видео понимание через сортировку. Бул цветтер Бул по цветам рассортировка. Ачып берейин. 2, 3, elma. Kızıl. Azamat, sağ ol. Ak. Sağ ol, azamat. Ak. Sağ ol, azamat. Kızıl. Sağ ol. Kızıl. Azamat, sağ ol. Ak. Sağ ol. Ak. Sağ ol. Kızıl. Sağ ol. Kızıl. Sağ ol. Ak. Sulu koldur. Bir. Sağ ol. Sağ ol. Sulu koldur. 1, 2, 3. Kızıl der. Kızıl. Sulu koldur. 1, 2, 3. Kızıl ver. Kızıl. O zaman ak ver. Ak. Kızıl ver. Kızıl. Ak ver. Ak. Ak ver. Ak. Kızıl ver. жана сортировка кылып атканда биз атайын сүйлөгөнгө заставлять этип атабыз да. Кызыл дегенде бала кызыл деп кайталаш керек. Анан салыш, кайталабаса салдырбайбыз. Ошентип кечке кайталап атып, бала сортировка кылып атып жаттап калат да, кайсы кызыл, кайсы ак экенинчи. Сортировка кылып бүткөндөн кийин кайра өзүбүзгө чогултуп алабыз. Чогултуп алып аткан убакта бала бизге понимание түшүнүп бериш керек. Кызыл деген акты. Бирок бергенден кийин да жөн эле албай, кызыл дегенде бала кызылды берет. Бергенден кийин бул кандай дегенде бала кызыл деп кайра айтыш керек. Ошо берип атканда да айтты да. Берип атканда дагы, алып атканда дагы баланы айттыра берсең, бала ошол сөз менен ошол цветти ассоциация кылып жаттап баштайт да. Анан биринчи предметтерди алганда окшош предметтерди алыш керек. Бир эле отличиясы болуш керек, цвети менен гана. Азыр бири-бирине окшош эле, просто эле цвети менен отличаться этип турат. Ача башка предметтерди алып алсаңар, ар кандай цветтеги, ар кандай предметтер, бирок только цвети менен отличаться эткендерди алсаңар, анда болбойт. Предметтер бири-бирине окшош болуш керек, только цвет менен гана отличаться этиш керек. Ошондо сен цветке коет дагы, немеге башкага алаксыбайт. Бул жанагы монтип пониманияны мондай, бул ак эме, бул му, бул афаф дегенде монтип үйрөтүп атпадык беле немесин? Понимание биринчи этабы монтип башталат да. Пониманиянын биринчи этабы. Так, кийинки видеону коеюнбу? Кошка, мяу. Кошка. Да, молодец, кошка. Молодец.
Икого. Лошадка, молодец. Икого. Негизи эң башында ушундай способ менен кылчу болчубуз. Анан кийин мындай способ менен кылганга еще дагы бир феечка керек болгон үчүн биз кийин бир аз өзгөртүп алдык. Мисалы специалист 2 предметти көрсөтүп турат. Ооба. Бала экөөнү анан кайсынысын айтып атканын жерден көрсөтүш керек да, по идеечи. Ошондо понимание келет го. Выбор болуп атат да. А тут кийинчерээк биз просто эле бир эле предметти көрсөтүп эле собака деп эле. Анан бала жерде собака көрсө биз берип ошондой кылып үйрөттүк дагы. Предмет кийинчи экинчи этабында биз предметтерди колубузга кармабай эле жерге коюп эле анан оозубуз менен кошка дегенде бала кошканы көрсөтсө анан жердегинин арасынан бирди алып беребиз. Столдун үстүндө 5 картинка турат. Ооба. 5 картинка плотныйдыкы. И специалист ошол өтүндө 5 предмет турат да. Балада 5 картинка турат. И баланын ою боюнча ал мага азыр картинка предметтерди берет, а мен болсо предметтерди ошол картинкага соответствующий картинканын үстүнө коюп коем деген эле смыслда отурат балачы. Пониманияга чыгарыш керек ошол предметтердин аттарын различать эткенди үйрөтүшүбүз керек, биздин максат. Анан башында ондай способ кылчук. 2 предметти көрсөтөт элек дагы аю дегенде бала жердеги аюуну көрсөтүш керек. 2 предмет, бир колунда аю, бир колунда корова турат, допустимчи. Анан аю дегенде бала именно аюуну көрсөтүш керек. Здесь тоже есть различение, потому что биз только бир эле предметти кармап эле аю десек, бала аюуну көрсөтсө, это сопоставление болуп калат, туурабы? А если Понимание болот, да? Колубузда 3 предмет кармап туруп анан аю десек, мунун кайсынысы аю экенин каяктан билмек эле, туурабы? Анан бала деген ошол артындагы специалист подсказка кылып атат. Могу үчөөнүн арасынан мына аю деген могул депчи. Но балага дагы постоянно дагы бир киши керек болгон үчүн биз башка способ, жанагындай способго өтүп кеттик. Биз бир эле аюуну көрсөтөбүз, бала жердеги аюуну көрсөтөт. Молодец, класс. Биз корованы көрсөтөбүз, бала жердеги корованы көрсөтөт. Ошентип 2-3 күн иштегенден кийин аю, корова, собака, кошканын баарын жерге коюп алабыз дагы өзүбүздүн астыбызга. А баланын астында картинкалар турат. Анан аю деп просто эле айтканда бала уже монтип аюуну көрсөтсө, биз анан жердеги аюуну алып беребиз да. Жана неме сыяктуу, пазлдар сыяктуучу. Ооба. Биз жөн эле айтабыз. Му деп бала жерде мууну алып берет. Же болбосо биз му десек, бала мууну көрсөтсө, биз өзүбүз ошол мууну алып беребиз. То есть башында подсказка менен кылабыз, анан кийин уже жок эле кылып баштайбыз. Бул пониманиясын канчалык түшүндү, биз ошону автоматизация кылат экенбиз да. Могу азыркы видеодо ошентип түшүндүм да. Тиги этаптарды басып келатып, анан бул автоматташтыруу эме экен деп түшүндүм да. Түшүнүгүмдөчү. Пониманиясын. Муну один из способов деп эме кылсаңар болот. Сонун экен. Нормиктерге особенно аябай жакшы вариант экен. Так. В принципе, биз пониманиянын немесин түшүндүрдүм. Пониманияда слово шум, слово действие, через сопоставленияны түшүндүм. Через сортировка и действияны түшүндүм бүгүн. Дитини түшүндүм. Через поведение дегенди дагы түшүндүңөр, потому что поведение обозревателя дегенде кол менен көрсөтүп атпайбы, ошол да. Через слово опорой. Через слово с опоройду эмки немеде айтып берем. Эмкиде экен, мен аны да берди эле деп эстеп атпаймынбы? Принципал оңой эле. Азыркы немеде да сортировка кылып атпаймынбы? Спиктердичи. Ооба. То, что он переповторяет, это и есть опора, да? Допустим, красный дегенде бала красный дейт.
Анан салдырабыз. Красный демейинче салдырбайбыз. Вот это вот опора через комментирование жаттап алат да. А смысл Через просьба, через поведение обозревателя ушулар калыптыра кийинки темага. Обозреватель анда түшүндүм. Аны да көрсөтүп бердим жана пазлдар менен кол менен тыкайт этип эме кылып атат го. Через пазл менен, а? Ага. Через обозревателя. Так, эмки жумада биз пониманияны полностью бүтүрөбүз. Анан кийин просьбага өтөбүз. Просьба бул да өзүнчө экен, өзүнчө бир обширный тема экен. Хорошо. Бүгүнкү аябай сонун болду. Рахмат, Салкын. Чоң рахмат. Прям Рахмат. душой. Душой түшүндүрүп атасыңар. Рахмат.